Саламатсыздарбы, урматтуу 5-класстын билимдүү окуучулары? Бүгүн сиздер менен адам жана коом предмети боюнча баарлашуу маданияты деген кызыктуу теманы үйрөнөбүз. Сиздердин мугалимиңиз Далиев Элдор Бахтиёрович. Биз ойлойбуз, бүгүнкү кызыктуу пайдалуу сабакка бардыгыбыз даярбыз. Анда эмесе биз баштадык. Урматтуу билимдүү окуучулар, бүгүнкү сабактын негизги максаттары менен таанышып алыңыздар. Баарлашуу жашоодогу эң негизги ийгиликтин ачкычы экендигин анализ кыласыздар. Баарлашуунун маданиятын үйрөнөсүздөр. Бул сабагыбыз мурунку баарлашуу темасына байланыштуу сабак болуп эсептелет. Маанилүү эрежелер. Урматтуу билимдүү окуучулар, маалыматтарды кунт коюп угабыз, жаңы терминдерди жазабыз. Жаңы алынган маалыматты албетте кайталайбыз. Бүгүн биз сиздер менен үйрөнүүчү жаңы термин баарлашуу маданияты деп аталат. Сиздер менен баарлашуунун маданиятын үйрөнөбүз. Сиздерге кызыктуу бир суроо менен кайрылайын. Урматтуу окуучулар, баарлашуу маданияты дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ушул суроого ойлонуп жооп бергенге аракет кылыңыз. Өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Биз ойлойбуз, сиз өзүңүздүн пикириңизди айттыңыз. Эми баарлашуу маданияты боюнча таанышып чыгабыз. Айрым мезгилдерде баарлашуучу адамдар бири-бирин биринчи көргөндө жактырышып, ортодо жагымдуу мамиле түзүлөт. Мындай учурда баарлашкан адамдар канаттанып алат. Баарлашуусуз адамга жашоо кыйын болот. Баарлашууда угуучунун кызыкчылыгын эске алып, анын көңүлүн оорутпай, айта турган ойду так, орундуу, сылык, сыпат уюндура билүү адамдын маданияттуулугун көрсөтөт. Баарлашуу учурунда аңгемелешип жаткан адамга сый мамиле жасап, адамдын ички абалын сезип туюуга аракеттениңиз. Баарлашуучу адамга козголгон тема жакпаганын байкаганда, теманы тезинен өзгөртүү зарыл. Баарлашып жаткан адамдын жаш өзгөчөлүгүн, жынысын, кесибин, билим деңгээлин эске алып, баарлашуучунун сөзүн бөлбөй, угуу маданиятын сакташыңыз керек. Ошол учурда сиз толеранттуу адам экениңизди билдиресиз. Баарлашып жаткан орунсуз суроолорду эле бере бербей, орунсуз күлбөй, кылдат болууга аракеттенишиңиз керек. Угуучу үчүн түшүнүксүз терминдерди, жаргон сөздөрдү колдонуудан, көп сөздүүлүктөн качуу керек. Башка угуучулар маекке катышып жаткан болсо, алардын да кызыкчылыгын эске алуу зарыл. Бул маданияттуулуктун белгиси болуп саналат. Бирок, кээде баарлашуу адамга жакшы канаттанууну гана алып келбестен, айрым бир учурда жагымсыз абалды да түзөт. Ошондуктан баарлашып жатканда албетте сөздөрүңүздү ойлоп, жети өлчөп айтышыңыз зарыл. Себеби сиздин сөзүңүз адамдарга жаман тийиши да мүмкүн. Бул сиздин маданияттуулук боюнча билимдериңизге таянат. Дагы сиздер менен бир кызыктуу маалыматты бөлүшөбүз. Баарлашууда туура эмес сүйлөп, өзүнүн жана башкалардын көңүлүн иринжеткен адамдар да кездешет. Мындай учурда пикир келишпестиктер пайда болуп, чыр-чатак чыгып кетиши мүмкүн. Ошол учурда албетте сиз өзүңүздү кармап, жакшы сөздөр менен пикир келишпестиктен чыгып кетүүңүз зарыл. Бул сиздин маданияттуу, толеранттуу окуучу экениңизди билдирет. Эми сиздер менен баарлашуунун түрлөрүн биргеликте үйрөнүп чыгабыз. Адамдар бири-бири менен маалымат алмашуу үчүн баарлашарын түшүндүңөр.
Маалыматтын мазмунуна жараша баарлашуунун түрлөрү аныкталат. Баарлашуунун эң кең тараган түрү күнүмдүк баарлашуу деп аталат. Буга бардыгыбыз жакшы билебиз, үй бүлөдөгү балдардын ата-энеси, бир туугандары менен, ошондой эле жолдоштору, достору, коңшулары менен баарлашуусу кирет. Албетте сиздер дагы азыркы учурда досторуңуз менен, ата-энеңиз менен баарлашып турасыз, туурабы? Андан сырткары телефон аркылуу дагы сүйлөшүүлөр дагы баарлашуу болуп саналат. Сиздер үчүн дагы бир кызыктуу, маанилүү маалымат. Бул маалыматка жакшы көңүл буруңуз. Кыргызстанда азыркы учурда канча улуттун өкүлдөрү жашашат? Бул боюнча маалыматыңыз барбы, урматтуу билимдүү окуучулар? Бул сиздерге бир кызыктуу суроо болсун. Биздин көп улуттуу өлкөбүздө этностор аралык баарлашуу өзгөчө маанилүү орунда турат. Буга ар кандай улуттун өкүлдөрүнүн, ошондой эле түрдүү дин туткан адамдардын ортосундагы баарлашуу кирет. Мындай баарлашууда улуттардын өкүлдөрүнүн же диндердин бири-бирине өзгөчө түшүнүү менен сый мамиле жасашы шарт. Ошол учурда биздин өлкөбүздө тынчтык, достук өнүгөт. Бардык инсандар бири-бирин урматтоону баштайт. Сиз дагы биздин бул айткан маанилүү маалыматыбызга жакшы көңүл буруңуз. Сиздерге бир кызыктуу суроо менен кайрылабыз. Бул улуу инсан ким? Өткөнгү темада биз өткөнбүз, дагы кайранан сиздер менен биргеликте билимибизди текшеребиз. Сиздер туура жооп бердиңиздер деп ойлойм. Бул улуу инсан Жусуп Мамай. Манасы Жусуп Мамай небереси менен баарлашууда. Бул маалыматты сиздерге өткөнгү сабакта дагы бергенбиз. Бүгүн биз сиздин билимиңизди текшердик. Урматтуу биздин билимдүү окуучуларыбыз, кошумча маалымат үчүн сиздер менен бул маалыматты дагы жакшы көңүл буруп угуңуз. Баарлашуу дүйнө тааным каражаты. Адистердин пикирлери боюнча, өзүбүздүн мүнөзүбүзгө окшош адамдар менен кенен кесир тартынбай отуруп баарлашуу жагымдуу маанай тартуулайт. Бирок талаптагыдай өсүп өнүгүү болбойт. Анткени бир көрүнүш улам эле кайталана берип, кызыгын жоготуп, эриктирип жиберет. Ал эми башка адамдар менен баарлашууда ар кандай бири-бирине окшобогон кырдаалдарга кез келип, жаңы идеяларды угуп, дүйнөнү башкача көз караш менен карай баштайбыз. Биринчиден, дүйнө таанымыңыз кеңейет. Ар түрдүү адамдар менен пикир алышууга үйрөнөсүз. Сиздин пикириңизге каршы келген ойду айткан адамдын мамилесин, өзүңүздүн кемчиликтерди көрө аласыз жана өзүңүздү жакшы таанып, түшүнүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Ошондой эле ар бир адамдын жеке көз карашы бар экендигин жана өзүнүн оюн таңуулай берүү туура эместигин мыкты өздөштүрөсүз. Андан сырткары баарлашуунун натыйжасында сиздин билимиңиз, лидерлик касиеттериңиз өнүгөт. Адамдар менен тил табышууну үйрөнөсүз. Урматтуу биздин билимдүү окуучулар, сиздерге кызыктуу суроо менен кайрылабыз. Бүгүнкү өтүлгөн маалыматтар боюнча билимибизди бышыктап алайык. Адамдар эмне үчүн баарлашат? Экинчи суроо. Адамдар үчүн баарлашуунун мааниси жөнүндө айтып бериңизчи. Бул суроолор дагы сиздерге үйгө тапшырма болуп берилет. Бул суроолорго жакшылап ойлонуп, өзүңүздүн пикириңизди дептериңизге жазып коюңуз. Дагы бир жолу кайталайбыз. Адамдар эмне үчүн баарлашат?
адамдар үчүн баарлашуунун мааниси жөнүндө айтып бериңиз. Биз ойлойбуз сиздерге үйгө тапшырма түшүнүктүү болду. Урматтуу биздин 5-класстын билимдүү окуучулары. Бүгүн сиздер менен баарлашуу маданияты жөнүндө маалымат алдык. Биз ойлойбуз, бул маалыматтарды жакшы түшүнүп, өзүңүздүн жашоодо кеңири колдоносуз деген үмүтүбүз бар. Сиздер менен коштошобуз, сабагыбыз аягына жетти. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Урматтоо менен мугалимиңиз Элдор Талиев.